12 жаштагы Радмир сколиоз оорусуна кичине кезинен чалдыккан. Адистердин сунушу менен апасы 3 жылдан бери ат минүү терапиясына алып келет. Бул аттын аты Рыжик. Өзү 12 жашта экен. Ипотерапиясында 5 жылдан бери кызмат кылат экен. Муну болсо балдар аябай жакшы көрүп, доктур деп да аташат. У Рыжика есть его любимая простынка. Пончо для лошадей мы не носим. Биз менен иштеген эки атыбыз бар. Бири Рыжик. Булар анын жакшы көргөн шейшеби. Башканы тиштеп алып ыргытып салат. Азыр Радмир менен кезектеги көнүгүүлөрдү жасайбыз. Давай, ножку закидывай. Ручку подавай. Молодец. Держись за подпругу. Говори, поехали. Поехали. Во время езды на лошади без седла запускается больше 100 мышц. Идет улучшение кровообращения в мозг. Атка ээри жок мингенде денедеги бүт булчуңдар иштей баштайт. Каныбыздын айлануусу жакшырат. Аттын денесинин температурасы 38 градус болгондуктан ага минген баланын белине жакшы массаж болот. Арка омуркасына кеткен кан тамырлар жакшы иштей баштайт. Молодец. Алиса балдарга жардам берип 5 жылдан бери иштейт. Бул аралыкта 300дөн ашуун балдар менен иштешти. Көбү психологиялык ооруларга кабылгандар жана физикалык жактан жабыркагандар. В данный момент он чувствует максимальное расслабление. Бул абалда Радмирдин денеси эс алууда. Бардык булчуңдар бош, ичегилерине массаж алып жатат. Потому что животик, как у новорожденного ребенка, мы кладем их на животик для стимуляции кишечника. То же самое выполняется и в данный момент. На терапию меня привела мама. Я сразу же познакомился с Рыжиком, и он мне очень сильно понравился. Теперь мы с ним самые лучшие друзья. Для деток с ДЦП и аутистическим спектром ЗПРР, ЗРР подбираются программы индивидуально. Тяни. Молодец. Поднимайся. Бул көнүгүүдө колдун, ичтин, моюндун, белдин булчуңдары жакшы иштеп, кан айлануусун жакшыртат. Тазовое дно. Весь спиной корсет, а самое главное шейно-воротниковая зона. Ипотерапияга бардык эле аттар туура келбейт экен. Ага атайын мүнөзү жоош болгон аттарды тандашат экен. Анан дагы дене түзүлүшүнүн өзгөчөлүктөрү дагы болуш керек экен. Даже наглядно посмотрев, вы можете увидеть, что у лошади максимальное доверие, он максимально дрессирован. Көрдүңөрбү, мен аттын астынан өтүп жатам. Агрессиясы жок. Негизи жоош ат болуш керек. Артынан түртсөм да, чапсам да реакциясы жок. Бул балдарга коопсуз деп эсептелет. Его ущипнуть, ударить, пошуметь, он не будет давать реакцию. Знаете, все детство, всю жизнь я просила у папы либо дельфина, либо лошадку. У меня с самого детства к ним безумная любовь. Мен кичинекеймен эле атка жакын болчумун. Биз батирде жашагандыктан ала алган эмеспиз. Чоңойгондо кыялымды орундатып, ат сатып алдым. Анан эң башкысы ооруган балдарга жардам бергениме сүйүнөм. Мен жыл сайын Россияга барып, билимимди жогорулатып турам. Бир сөз менен айтканда, ипотерапия ат минүү аркылуу көпчүлүк оорулардан айыгуу ыкмасы. Ал балдарга гана эмес, чоңдорго да пайдалуу. Эс алуунун бир түрү десек болот. Зинат Бактиярова, Данияр Амантуров, Улуттук канал, Замана студиясы.